Кудай мага бир мээс иштебесе да, бирок сулуу аял бер деген. А Кудай берди ошо. Жаш кезимен бери мектептен окуганда бери сулуу кыздар карачу эмес да мени. Сразу отшивать этилчүмүн мындай. Ичиң күйүп жүрүп эле чоңойгом да бир нерсе. Еще двоечниксиң мындай. Же кыйрат мушташ албайм, мушташтан таяк жеп калып эле. Элдер мыкылар менен сүрөткө чөктүм. Сиз тартып коюңуз деп мага карап, мен туруп алып тартам деп алардычы. Ушундай сахнага чыккым келчү. Анан команда чыгат, анан четте бир байкушту коюп коюшат го, микрофон жок. Элдер хей десе кошо хей дейсиң да. Мындай стоп барганда оруска ишенишет да кыргыздарчы. Анан орус баланы иштетип алгам. Экөөбүз тең комбобуз да. Мындай клиент келсе орус барбы дегенде орус да бар, мен да бар. Мен кебетем жокчулукту көргөн баладай болуп турам да. Негизи как будто айылдан келгендейчи. Мен атам жокчулукту көрсөткөн жок бизге. Чоң бизнесмен болгум келе берет кичинекей кезимден элечи. Мен байлыкты эле сурадым, бирок ал байлыкка өзүмдүн немем менен жетейин деп сурадым да. Квартирада алдым, акчалуу да болуп калдым, үйлөндүм. Кудай бизди сурачулардан эмес, берүүчүлөрдөн кылгыла дейт го. Жашы кыска экен да, балким эртең өлүп каласың. Менин оюмча соопку иштеш керек. Эң көп тапкан акчаңыз канча сом болгон? $700 болгон бир күндө. Меники ачык, аялым айткандай, вообще секретиң жок экен дейчи. Кызыксыз адамсың дейт да. Сыртыңда күлүп жүргөнүң менен ичиңде толтурган нерсе бар да. Бул юмор, өзү күлүп жүргөн бул защитный реакция да. Мен апамды 12 жашымда жоготком. Атабыз болуп, биз эркекче чоңойгонбуз мындай. Кагылып, согулуп, апабыз каза болгондон кийин эмнегедир мояк тоңуп калганда мындай бирөөгө ачылгым келбейт. Уже азыр көп ыйлай албайм. Анткени 12 жашымда ыйлап койгом. Досторум менен жолукканды азайтып атам да. Мен үйдө 2 кыз менен көбүрөөк убакыт өткөзгүм келип атат. Анткени могу таттуу кездери эртең чоңоюп кетет. Ошону мен көрбөй калам да. Анткени биздин ата-энебиз биздин ал кезибизди көрбөй алган. Обан жана Каспий KZ. Жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой.о аркылуу Каспий KZ'ге телефон номери боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой.о аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой.о же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой.о Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Медиа Ордо YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Сиздер менен бүгүнкү кезектеги чыгарылышты тартуулаган турабыз. Бизде бүгүн көптөн бери бизди күттүргөн бир коногубуз бар. Шоу чөйрөсүндө акыркы учурда көпчүлүктү бир өзгөчө тамашалар менен арбап келе жаткан көпчүлүк көрүүчүлөрдү топтой алган шоу мен тамада жана ошондой эле актер, көп кырдуу талант ээси десек болот. Улукбек Төлөмүшев бизде конокто. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Кандайсыңар? Кандай келе алдыңыз? Ар кандай келдик пробкадан. Бир аз алысыраак, эми көнгөнбүз да биз. Өзүм көлдүкмүн да, бияк жакын эле да, көлгөн. Эң сонун. Улукбек, ушул акыркы жолу сиз менен байланышканда биз Орусия жергесине барып, ошол жактан стендап койгон атабыз деп бизге айттыңыз эле. Кандай барып келдиңиздер? Сонун барып келдик, бирок азыр мындай болуп атыр. Россияга баратканда контроль катуу болуп атыр да, азиаттарга. Целом эле. Азиат эмес, балким дүйнө жүзүнө орустар аябай катуу карап атыр. Анан баратып жүрөгүбүз түшүп барды. Негизи Турция, Дубайга баратканда мындай тил билбесең да сүйүнүп барасың го, мындай аякта мындай hello, welcome деп тосуп алышат да. А бияка вроде тил билебиз, бирок бир жди меня бараткандай, бир жүрөкчүү менен бардык. Анан канча бай уктук да, момча сааттан отурсуп коет экен, сразу өткөзбөйт экен орустардын таможнясычы. Ушундай экен да аякта азыр. Тем более дети мыкы деген желмебиз Шереметьеводон алып отур. Аяк самый страшный аэропорт экен да. Анан Шереметьево кондук, жүрөгүбүз дүкүлдөгөн боюнча бардык. Анан төртөөбүз бардык. Мыкы, Самат, Султан Бейбарс мен. Анан төртөөбүз турдук. Мен 5 мүнөттө өтүп кетип атпаймынбы? Бат эле? Бат эле, мени эчтеке деп элем да. Цель приезда туда-сюда деп эле. Көзүмдүн размери чоңбу же билбейм, түйчө жылжык да. Үчөнү 5 саат калып калды. Мен чыктым да гостиница кеттим, ошентип өтүп. 5 сааттан тигилер чыгышты. Тигилерди бир аз кыйнашыптыр кармап. Анан эртеси концерт бердик. Кыргыздар бизди сагынып калыптыр. Аябай мындай чет өлкөдө башкача экен да. Аябай сагынышып концертибизге толо элдер келип, бир залыбыз полный аншлаг менен сонун концерт берип келдик. Жакшы тосуп алыптыр, э? Ооба, буюрса сонун болду. Эр кишинин эң алгач эле ата тегинен сурап башта дейт. Биз алгач эле сиз менен таанышалы. Кайсыл жердин кулуна болосуз, бала чагыңыз кайсыл жакта өттү дегендей. Үй бүлөңүз тууралуу. Мен өзүм Ысык Көл областынын Түп районунун Долон деген айылынан болом. Түптө төрөлгөм. Бирок чоңойгон шаарым Каракол. Караколдо чоңойдук, ош жерде окудук.
9 класска чейин окуп, андан ары жакшы окуйн десем, мектептен двоечник болгон үчүн куалай ишкен. 9дан кийин директор өзү чакырып кете бер деген. Кадимкидей мага 2 чыккан семестрде. Анан ошентип үйгө келгенде атаман от души таяк жеп алып, анан Бишкекке келгем, ошо боюнча калып калгам. Үйдүн улусумун да. 9ду бүтүп келген. 9ду бүтүп эле 2008-жылы Бишкекке келип, андан ары тапшырып, ушинтип окуп жокот эле бирдем болуп калып кеттик. Демек бала чагыңызда аябай эле бейбаш болгон окшойсуз да. Мен эме бейбаш болчумун да, мындай мейим иштеген бейбаш болчумун. Мындай милицияга түшүп калып, же бирөөнүн бир жерин талкалай ийген эмес, мындай добрый бейбаш болчумун. Мындай вроде бирөөнүгө тийишчүмүн, бирок мындай залакасы тийчү эмес да. Максимум кыздардын чачына жвачка чаптап койчумун, ошону эле эң эме болчу да. Акырын классташ кыздардын, классташ, мен орус класста окугам да. Орус мектеби, анан орус кыздарды далай куураттык, байкуштар. Ошол кезде биздин убактагы кыздар кыйын экен да. Чыдамкай болчу экен байкуштар. Эмне кылсак да ата-энесине айтчу эмес, же айтса, азыр менин кызым бар да, 2 кызым бар. Эгер ошолорго мисалы үчүн классташ баласы мага окшогон бирөө тийсе, мен барып жанагы 2019-жылкы балдар расына тартканга даярмын го дейм. Например да, азыркы биз аз баласакпыз да. Биздин классташ кыздар молодцы, ушундай бизге чыдаптысыңар да, негизи биздин балдаргачы. Ушул биздин эфирден пайдаланып айтып калайын дебейсизби? Мен классташ кыздарыма негизи биздин поколение негизи эле жалпы ушул 90-жылкылар аябай жестокий болгонбуз да, негизи мектепте. Камера жок, телефон жок ал кезде, мындай бүт күчүбүздүн барып ушу кыздардан чыгарчубуз да, байкуштардын. Биз менен булар эркек болуп калышканда мушташып атыпчы, мындай өздөрүн коргоп атып, биздин кыздар кадимкидей эркек болуп чогуйушкан да. Ооба, эң сонун. Анан ушул чармачыл жолдон баштайлы. 9ду бүтүп келдиңиз, Бишкек шаарына тапшырдыңыз, кайсыл жерде окудуңуз дегендей. Кыргыз экономикалык университети деген КЭУ деп коебуз. Мурда БУГЭП деп айтылчу. Анан ошол жерге лицейни тапшырганбыз. Кстати, улук манапа болуп чогулганбыз, технолог. Ушул биздин улуктардын эң алды азыр ошол болуп кетпедиби, СНГга чейин. Улуктардын эң акыркысы мен, улуктардын ортосу Улук Сапаров, Озу Ботексчи. Улук Сапаров деген ошол да дос бала болот. Улук манапа ошолор барып тапшырганбыз 2008-жылы. Чолпон Медетбекова деген дагы диктор кыз бар, такылдаган, КТРКда иштеп калды, ал менен группалашым. Ошолор болуп чогулганбыз. Лицейге тапшырып 11-ci базасында окуп. Демек сиз экономист турбайсызбы? Мен экономистикиге бухгалтерияга тапшырып туруп, анан сонун эле бухгалтерияны окуп атсам, өйдөнкү курстан бир орустар келе калып, биз 1 жылда ошол кезде лицейде 10-11-дин базасын бүтүрдүк койчу да. 10-11-ci классын, анан 2-ci курстан баштап спец кетчү. Анан ошол спецке көчөрдө үстүнкү курстан орустар келе калып, технологду окугула, повардык окугула, Францияга алып кетип атат, Италияга алып кетип атат деди да. Деп мен түнү менен уже мечтать этип алгам Францияда жүргөн, жанакы Рататуй менен, мультиктегидей эле. Анан сразу всё, мен тиги колледжге барсам, повардыкты окуйм, технологдукун дедим. Азыр ошентип тапшырып алгандан кийин 2010-жыл болуп калат. Бизде көңтөрүлүш болуп кетет. Турция, аяктагы бир Италия, Франциясы жок эле, Ысык көлдөгү барчынга барып практика өткөнбүз. Ошентип 3 жыл подряд эти көлдө идиш аяк жууп, полун жууп, ошо Док барчын деген бар, Сарыойлуктулар кандайсыңар? Сарыой айылында ошол жерде лагерде таң атпай туруп каша жасап, ошентип жаштыгыбыз өткөн, бирок соң күндөр өткөн да. Ошентип Францияны көрбөй алганбыз. Бакиевдин айынан да. Жакшы. Мен сиздин негизи ойлогом да, ушул тамашоодо ойноп жүргөн, тигил бул десеңиз, бул ушул чармачыл багытта окуган адам болуш керек деп ойлогом да. Анан кантип тамашоого келип калдыңыз? Ошол университетти 2012 бүттүм, колледжин бүтүп, анан вышыйга тапшырайын дедим, жогорку. Бирок ошол кезде КЭУда эле жүргөндө эле мен негизи эле күнү түнү тамашоонун дисктерин көрчүмүн. Мисалы үчүн мына Саматтардын жанында туруп калбадымбы? Мурда буларды карап, мен үчүн жөн эле укмуш болчу да, Ак өргө Сейтем, Ак кеме, жөн эле Моника Белуччи дегендерди тамашоону көргөндө. Буларды бир Бекборбиевдей көрчүмүн да, мындай. Кол жеткисиз нерсе болчу да мага бул нерселер. Ал учурда аябай көрчүбүз го негизи. Аябай, ал кезде Инстаграм жок, эме жок. Баарыбыз ошол телевизордон күтүп, дисктерин алып, дворец болуп, аншлаг болуп, тамашоо ушундай таасирин бериптир да. Ушундай ойногум келчү, ушундай сахнага чыккым келчү. Анан КЭУдан биринчи сахнага чыккан кездер мындай вальс бийлечүмүн, атайын группага жазылып алгам, хотя бы сахнага чыгыш керек болуп эле. Кыздар менен 10 киши болуп группа бой вальс бийлечүбүз.
Анан вальс бийлеп укмуш даярданабыз. Темадан темага секирип кетип атам мейлиби? Боло берет. Эркинби? Мындай аябай мындай так деген жок. Анан ошентип баягы сахнага алгачкы адамдар вальс менен башталганда, кеуде окуп жүргөндө анан бир 10 пар болобуз да. 10 пар, 10 бала, 10 кыз. Анан жанакы сонун вальста мындай биз кычыраган мындай фрак деп койчу эле ушундай костюмдар менен баягы бальный платье ошондой кыздар менен укмуш репетиция кылабыз. Анан бир күнү эле ректордун бир юбилейи ошол жака ресторанга выступать этиш керек болуп калды. 19 бардык. Анан 19 барганда бир эми бар болчу да, биз мындай 10 пара мындай алмашчубуз да. Мынтип шагайт этип келип, кайра өзүңүн кызың менен туруп калчубуз да. Элестетсең эми ректор отурат, ал кезде ректордун достору, депутаттар отурат, монт бизди карап отурат да. Биз вальс бийлеп баштадык. Бир-эки сачкун бала бар болчу, көп репетицияга келбеген. Ошо экөөнүн айынан чаташып кетип атпайбызбы? Парабыз таппай, момдай ызычу. Карчы менмин деп монт ресторанда ызычу болуп атабыз. Жанагы бизде репетиция кылган эжейибиз башын момдай кармап уял болуп отурат. Биз ошондой ишилса ресторан көрүп алып, өлө ректордун эмесин уят кылып келгенбиз. 10 пара бар. Демек ошондой эле бартырбайсыз. Ошондон чыгып политехке тапшырдык. Политехникалык университетке тапшырганда аякта да технологдуктун окудум. Бирок кыйратып окуган жокмун. Сразу биринчи курста эле Тамашоу студенческий лига деп ачылды. Карасак эле алып баруучусу Эрмек Талайбеков, красавчик Эрма, азыр Бекзаданын жолдошу. Ал жерде окучу. Анан бизден Мыктыбек Мукаев, Кыргыз стендаптын жетекчиси, белгилүү режиссер Радик Эшимов деген бар. Дагы бизде Трев Сампо деген балдар бар. Баарыбыз ошол жерде чогулуп, анан биринчи курста анан политехтен тамаша ойнодук. Эрмек Талайбеков алып барчу болду, редактураны өзү карады. Биз жаңы студенттербиз, аяка биринчи курс. Мен эми экинчи жолу студент болуп атам, мыкылар ийне жуткан иттей болуп келген мыкы. Азыр эле кыйын болуп калып атат. Кебетеси көрсөң бооруң оруйткан да мыкынын. Ар бир өзүнчө команда болдук. Мен өзүмдүн командам бар, анан ошентип биринчи оюнда анан мыкыларды утуп алдым. Долон деген командам бар болчу, өзүмдүн дос балдарым үчөөбүз эле чыгып туруп анан биринчи оюнду утуп алдык. Утканда эми мыкылар мени карап, баланы эмкиде утуш керек экен болуп, алар күчтүү даярдана баштады. Менин командам чачырап кетти. Биз утулуп баштадык мыкыдан. Ошентип эле анан бир күнү мыкыларга келе, чогуу силер ойнойм дедим. Чогуу ойнойн десем эле анан хорошо деп командасына кошуп алышты. Алар менен ойноп жүрдүк. Радик, Мыкы болуп бир команда болуп калдык. Радик Эшимов тааныйт болушуңар керек, жана орус аялынан корккон бала. Ошентип чогуу ойноп жүрүп эле анан бир күнү мени дворец спорттага алып башташты, высший лига, тамашоого чака. Бирок микрофон карматышпайт да. Четтеги болам да, жөн эле жиндей болуп. Эмне кылып ойноп жүрдүңүз анда ал жакта? Мындай, булардын эмеси мында, мындайча айтканда, эптеп эле. Болот го жанагы команда чыгат, анан четте бир байкушту коюп коюшат го, микрофон жок. Элдер хей десе кошо хей дейсиң да мындай. Биз баштадык десе мен да баштадык деп коем да, ушундай да, ортодо үнүң угулбайт да, микрофон беришпейт же тамаша ойнотушпайт мага, эчтеке кылышпайт да. Ошо бийлесе бийлеп коем, сүйүнүп алгансың. Кээде жанакы бизде затравщик деп коет, ортодо чыгып тамашаны объявлять этип турабыз. Кээде ошону карматып коюшат мага, бейли ушуну айтып кой деп чыгам. Элестетебиз, ошондо сүйүнүп алгансың эле, биягында Эрмек Турбаев турат да бая. Укмуш жюрилер отурат бар, сүйүнүп эле элестетебиз деп элечи. Көчөдө болгон окуя деген сыяктууларды айтып коем, тигилер ойнойт. Ошентип ойноп жүргөндөн кийин эле бир кезде бир 5-6 оюндан кийинби мыкылар келди. Мыкы келди. Сен, анан Султанов Чика деген бала бар. Айжамал киносун көрүп калган. Ал да чогуу командабыз. Баарыбыз чогуу командабызда. Бир команда болчубуз. Анан экөөбүзгө келип, Мыкы айтып калды, радио экөө келип. Короче, экөөң биз менен ойнобойсуңар. Командадан кеткиле деди да. Типа лишний болуп жүрөсүңөр деген сөйлөчү. Мыкы ошондой эле шүмшүк болчу да негизи мындай. Ушундай бир ич тарлык бала да, бирок дос деп жүрөм дагы эле анан. Өзү көрсө тарынып калат деп ойлойсузбу? Вообще бар бир ушуну Мыкыга кесип туруп жөнөтүйг эле ушуну. Ошентип кетирди командадан. Мен ичим ачышты да мындай. Как будто жашоом түгөнүп калгандай болду да. Же окуудан жокмун, же жумуштан жокмун, же тамашоодон жок да, уже бир кол тойгон килейген бала болуп бартам ужечи. Эмне кыларын билбейм, анан уже мен атам да урушуп баштады. Кол той алып менден акча сурап жүрөсүң, же тамашоongон акча таппайсың. Канча жаш элеңиз ошондо? Примерно 21 жашым. 21ден 22 жашка кетип бараткам. Уже килейген эле болгон да, килейип эле калган бала. Анткени ошол кезде Радик, Мыкылар бир жакка алып барып акча тапчу. Мен же той алып бара албайм. Кечке эле кол той эле атаман акча сал деп болор чумда.
атам сала берчү акча, анан аягында алды эле тажайт дейт, мен сендей убакта стройкага иштедим деди, мынтчым деди. Анан ошентип отуруп эле анан тиги ичим ачышты, үйгө барып мындай ичип кетсем деген ой кетти да ошол кездечи. Же мындай чын эле да жумушум жок, же окууга да барчу эмеспиз, могу КВН айынан вообще окучу эмеспиз да. Эптеп эле модульдар тапшырып, бирдемке кылып атып эле бүттүк ишилсе, анан бир кезде анан ошондо жаман ичим ачышты дагы, анан мыкыларга тарындым. Ба дос болуп жүрүп эле командадан кетирип атса, нервсиң, анан бизнес ачам дедим. Мен ушундай акчалуу болом, өзүмө үй алам, квартира алам, анан кайра келип творчествого кошулам деген ой болгондой, эмнегедир ушундай бир эме болуп калган да. Же өлү бизнесмен болом дедим. Колуман эмне келет? Кичинекей кезибизден бери моторный масло, замена масладан иштетчүбүз биз ата-энеси болуп. Мен 1-класстан бери билем да. Өзүмө суроо бердим, колуман эмне келет? Диплом бар, повар боло албайм, мен кыйрат тамак жасай албайм, окуган деле жокмун. Анан политехтен 2-чи курста ошол жерден Лебединовкадан замена масла издедим, арендага издеп, ижарага алдым. Алып, ошол жерде иштетип баштадым. Творчестводон кеттим болду. 22 жашымда. Ошентип кеттим, ал жумушум анан бир 2-3 жылда жакшы болду да. Күнү түнү суукта да отурдум, мисалы постоянно ачык отурдум. Окууга да барып келем, мисалы жетишем да, аякка да өзүмө колума орус баланы иштетип алгам. Негизи ушундай го. Мындай стол барганда оруска ишенишет да кыргыздарчы, анан орус баланы иштетип алгам, мындай жумушчу кылыпчы. Экөөбүз тең комбобуз да, мындай клиент келсе, орус барбы дегенде, орус да бар, мен да бармын, экөөбүз тең. Бирок ал оруска мен үйрөтөм да, бүт нерсени үйрөткөм. Колдон келчү да кичинекей кезинен. Ошентип машинанын майын алмаштырып жүрдүм. Эң кызыгы башында содан болбойт, замена масла, майлар тизип алгам. Сода жок да, бай ача калсаң эле болбойт да, любой бизнесчи. Анан жайында ысып отуруп турган ошол жака алып келип арбуз саттым. Кантип акча табайын деп. Май алмаштыруучу жайга арбуздарды түнкүсүн ямага киргизип коем. Эми ямага май, капкара май эмес, жөн эле ошонун ичине киргизип коем. Күндүз баарын жолго ташып чыгарып тизем жолго. Жолдун боюна тизип коем дагы, ошентип арбуз сатып отурам, май да сатам, ошентип бирден кылып акча таап. Анан ушул 2-3 жылдан кийин анан Аяш атам үй салып баштады, строительный компания. Мен атамдын достору бай биякта. Ушу Бишкекте калып калган досторунун строй компаниялары бар. Анан үйлөнөрдө ошол кишиге барып айттым да. Поддержка кылыңыз десем, хорошо да 2 комнат квартираны рассрочка көбүрөөк кылып берди. Үй алып койдум да. Үйлөнөргө жакын. Ошентип бир какой-то ошол бизнес менен аябай үй квартира да алдым. Акчалуу да болуп калдым. Үйлөндүм. Бир берекесин берди да жанакы жумушумчу. Ал кезде үйлөр арзан болчу, сон болчу ал кезде. Анан Көкжардан 2 комнат квартира алып калдым. 25 жаштагы балайым, жаңы үйлөнүп аткан бала ким эле ала калат. Ошентип алып, андагы Аяш атама рахмат, негизи ушундай колдоп койгон да. Рассрочканы көбөйтүп берген. Бекер сураган жокмун, бирок сону арзан кылып анан ошентип үй алып, үйлөнүп, андан кийин анан уже жанакы замена масланы тажай баштадым негедир. Уже тендер менен мамлекеттик тендерге окусын окудум. Ошол кечке эле кассада отургум келбей калды да. Уже мен эми адам экенмин да, бир жака чыгып, творческий адамдар бир жерде камал албайт экенбиз да. Тияктан тажаганда анан өзүмдүн бир тууган иниме бердим. Ал Чехияга кетип калган, кел, мону иштет, сен ал замена масламды. Анан мен давай башка иш кылайын дагы, кайра акырын творчествого кайтайын дедим. Эмнегедир ушундай сезимдер болгон. Акырынан балдар эл эмне дейтке чыгыра баштады. 1-2 эпизоддон тартылып калам. Кошунан Тандыбайтка радик бир аз тартып коюшат. Ошентип эле анан мамлекеттик тендерлерге катышкан окуп анан тендерге өттүм. Ошол эле замена масла менен мамлекеттик, мисалы үчүн тазалык, аэропорт мана ошолорго уже товарлар киргизе баштадык да. Ошондой чоңураак жумушка өткөндөн кийин анан Элдос деген бала бар, Аскарбеков, Фрунзе продакшнын негиздөөчүсү. Палчан жа эмелер тартып жүргөн. Анан ошол анан 10 жылдыкка чакырат. Мен уже мындай акчалуу болуп, квартиралуу болуп, уже көңүлүм ток, үй бүлөм курсагы ток болуп турган кезде анан чыгармачылыкка кайра жол ачылып атпайбы? 10 жылдыкка чакырып калат Элдос. Элдос чалып калат. Сага роль бар. Өзүң деле ойнойсуң деди да. Менде актерский мастерство деле жок да, мындай жүргөн турганым эле ушундай анан. Өзүң деле ойнойсуң. Бир айылдык алкаштын ролу бар сага деди. Даже мындай болчу да, 10 жылдыкты жазып ачканда жөн эле айылдык баланы коюп коюшту. Жөн эле айылдык бала Улук Төлөмишов ойнойт деп. Монтип сүрөттөрүн чапташат да ушу кино жазып атканда. Муну бул ойнойт, муну тиги ойнойт да. Анан сценарий окусам чута аз эле экен да менин эмем. Вроде стандартный эле, просто жүрөткөм ошакта айылдык болуп. Анан негедир өзүм бир костюм кийдим, калпак кийдим, өзүмдү өзүм чыгардым да могу кинону. Көрүнөйүнчү дедим режиссёргочу.
ошол жерде негедир кинонун ичинде да импровизациялар чыгып атты. Балдар да жакшы тамашалар жазып туруп ушинтип атып, 10 жылдык менен башталып кеткен мунун баары. 10 жылдык ошол менин биринчи тепкичим болгон. Кайра экинчи эмеге творчествого келгениме да. Ага чейин тамаша, ага чейин мыкы боло ийген да. Бирок кайра эле мыкы менен чогуу жүрөм да, азыр Кыргыз стендаптачы экөөбүз чогуу жүрөбүз. Акыры экөөбүз чогуу жүрөбүз да, азыр Москвага деле алып барып кел дешсе жапты. ооба сонун экен. Ошондо сиз канча жашыңызда үйлөндүңүз? 25 жашында үйлөндүм. 25 жашыңызда үйлөнүп үй жайлуу болуп, демек бизде баягы жакшы сөз бар го, жаш баланын тилегин берет деп. Өзүңүздүн айткан нерселериңиз орундалып турду. Бирок бул нерсеге деле укпайт экен, мындай адамдын аракети, өжөрлүгү керек го дейм. Себеби жөндөн жөн эле эч нерсе болбойт да. Үй бүлөдө тарбиясы кандай болду экен деген ой келип атат да мага. Эме бар, ушуну туура айттыңыз. Үйдөн калыптанабыз да. Кыз бала деле, эркек бала делечи. Мен мындай ата-энем содагер адамдар. Кичинекей кезибизден бери эле мындай кандай айтсам, өзгөчө атабыз эме киши да. Мындай тырышкан, өжөр киши да. Анан ошол мен атам караколдо мындайча айтканда жокчулукту көрсөткөн жок бизге. Мен кебетем жокчулукту көргөн баладай болуп турам да, негизи как будто айылдан келгендейчи. Бирок мен атам караколдо мындай башынан эле блатной киши да, баягы коммерсант болуп, замена масла иштетип, анан токмокко келип тонолоп картошка сатчу, ушинтип эле талааны иштетчү, ушинтип эле талаада жүрчүбүз. Анан мен чогуу такыр жаны тынбаган киши да, короче, кыскасы, даже мындай шашпай баса албайт да мен атамчы, мондай чуркап басат да үйдөн дагычы. Ал биздин коробуз узун да караколдо. Тээ жактан кел атканда мындай бир заматта жаныңда болуп калат да, мындай тээ опасный да, бир жерде жашын бирден болсоң кармалып кала бересиң да агачы. Ушундай киши уктабайт, таң атпай туруп анан ошо колунда болуп жүрүп, биз студент болуп жүргөндө мындай бизди көптүргөн жок да. Тарбиясы ушундай да, бизге мындай спокойно эле мындай кенен акча берип койчу жерден жок. Чисто мындай аздан берчү, өзүң таап үйрөн дечү да. Мен сендей кезде мага эч ким жардам бербес, мен стройкалап, жүрүп, эме кылгам. Сен дагы ошентип деп, короче, мындай бизди көптүргөн жок. Бизге мындай кайырмак кармаган, кайырмакты берчү да, балыкты эмес. Момундай болуп өзүңөр иштегиле. Азыркыга чейин ушундай да, ызылдата эле берет. Эмне жатасың, эмне уктап атасың, үйдө уктап атасыңбы, эмне жаңы эле турдуң, эмне көзүң шишип калган, кадимгидей коркосуң да, ал чалганда уже жуунда калып монтип, да, алло деп каласың да, мына атабыз ушундай киши да. Ушундай тарбияны бериптир. Баягы өжөрлүккө эме кылган. Тукумубузду чоң атам да ошондой негизи эле. Ошо каныбызда бар окшойт. Ооба, канча бир туугансыз? 6 бир тууганбыз. Мен эң улусумун. Эң сонун. Баарына көз баш болгон сиз турбайсызбы демек? Ооба, эң улусу мен, ошон үчүн биринчи кетип, биринчи эң таяк жеп чоңойгон мен. Кийинкилерди эркелетип чоңойтуп атышат го деп, мен эле таяк жептим. Таяктын баарын сиз эле. Эң бүт мен удардын баарын көрүп шылса ошондой да. Кичилер жыргып атат эркелеп азыр. Азыркы тамашоонун дейле, стендаптын дейле ушул жаштардын күлгүгө болгон, юморго болгон баягы аракети кандай? Сиз себеби ал жакта аралашып жүрөсүз да. Дагы деле баягы толкунду басып кете ала турган жаштар барбы бизде? Мындай болуп атат да, тамашоодогу уже байкелер, бизге байкелер. Кадимкидей уже токтолуп карып калышты да. Уже киши болуп калышты мындай. Алар уже как будто уже килейген продюсер болуп кетти, режиссер болуп кетти, анча-мынчасы алкаш болуп кетти, билбейм сиз, ар кандай да. Бирок кадимкидей биз үчүн алар уже эме болуп калды. Анан азыр Эгемен клуб ачылбадыбы? Руслан Акун, Эмиль Эсеналиевдин Эгемен клубу ачылып, кийинки жаштар мына 2 оюнга барып келдим Эгемен клубтун. Кадимкидей таланттуу, укмуш балдар бар экен. Бирок тамашоодо мындай болчу да, элдер тамашоого чыгып туруп таанылган да. Эгемен клубда болсо уже вайн тартып эле таанылган балдар келген да, даярчы. Азыр эң оңой телефон болуп калды да. Азыр мурдагыдай театрды, тамашо, КВН ойноп, бузчол беле монтип чыгып туруп эле вайн тартып, же 1-2 жолу жинде болуп, машинесин өрттөп, хайп деген сөз бар го. Хайп кармап таанылып кетип атат да. Ошентип бат таанылып кетип атышат. Азыркы жаштарга наоборот оңой болуп атат. Эме юмор жараткан, контент кылган. Анан эмнегедир ушул мындай бир аз атайын жиндиленген образдар батыраак жылдыз болуп, батыраак таанылып кетет да. Айтып атпаймынбы, жана машинесин өрттөйүп, анан чачын жашылга боёюп, анан бирөө сидигин ичип, например, да, ушундайлар бат таанылып. Ошол, бирок ошондон мен алысым да. Мен негизи көп жылдан бери бирдемкелер тарткыла эле юмор чөйрөсүнө келатам. Анан
Бунун үзүрү ушинтип атып берет экен да. Баягы көп жиндиленбей тартсаңчы. Акыры түнкү ойлор менен келип негедир ошол аябай чыгып кетти, бирок элдер ойлоп атат да, сиз бир эле түнкү ойлор менен чыгып кеттиңиз деп. Ошонун аркасында мен канча жылдык эмем турат да. Кинодо жүрдүм, стендапта, эмне деген вайндардан же киши көрбөйт, же тамашам өтпөйт, монтуп келет, же сахнага чыксам деле укмуш жары ийбейм. Акыры келип ошол такшалып отуруп бир идеяга келдик да. Инстаграм баракчаны качан баштадыңыз? Качан вайн тартып баштадыңыз? 2015-жылы ачкам. Вайнды бир 2019-2020-жылы аял менен тартып баштачумун, бирок досторуман башка эч ким көрчү эмес. Жакшы деле кетчү эмес вайндарым. Бирок ошончо жылдан бери азыркы убакытка чейин 10 жылдын аралыгы болуп калыптыр, э? Ортодон таштап коеюн, меники эмес экен деген учур болду эле. Жок, мен жөн эле мындай, бун менен ооручу эмесмин, анткени менин өзүм жеке жумуштарым бар да. Анан ошол жумуштарым менен мен наоборот ошого көбүрөөк көңүл буруп, бирок муну мындай хобби катары коюп койчумун. Бирок сөзсүз түрдө бул жактан дагы өзүм ордумду табам деген ой болгон да. Ушу бир күнү бирдемке болбосом да элге таанылат болушум керек деп жүрөчүмүн. Анткени меники мындай болчу да, мен бир нерсеге мындай ичим күйүп кала берет да. Постоянно ушундайм да, мындай ичим күйүп калып анан өжөрлөнүп мен ошого жетем деген жайым бар да. Биринчиден мындай болгон да, жаш кезимден бери мектептен окуганда эле сулуу кыздар карачу эмес да мени. Мындай кыздарды свиданияга чакырсаң, сразу мындай бир 10 мүнөт туруп кайра кеткенден кийин чалсам телефон албай койчу да, уже сразу отшивать этилчү мындай. Анан эртеси мен жакын досум менен жүрүп алчу, ичти күйгүзүпчү ошол кыздар. Ушундай болчумун да, мындай. Ичим күйүп жүрүп эле чоңойгом да бир нерсе, еще двоечниксиң мындай. Же кыйратып мушташа албайм, мушташсам таяк жеп калып элем мындай. Бир лузер болчумун да, мындай жаман ыйлагым келе берчү да. Студенттик кезде деле мындай кыздарга свидание барсаң же жакпай каласың, же бир жериң ит болуп калат, же коломсоң жытанып калат дегендей билбейминчи да. Ушинтип эле анан же мен барсам ал семиз кыз болуп мага жакпай калат, мындай, например, ушундай болчу да. Анан канча кыз менен ошентип арманда калгам, анан ошондо эме болгом да. Мисалы үчүн жанагы мыкы анан командадан кетирүүйдү, например. Ушундай да мен жашоомчу жалаң эле, ызаланган эмелер да жалаң Анан бир жакка барсак деле элдер мыкылар менен сүрөткө чөт. Можно с вами сфотографироваться деп. Сиз тартып коюңуз деп мага карап, мен туруп алып тартам деп алардычы. Ушундай ичим күйөт да, вроде чогуу эле жүрөбүз, бирок могулар ийгиликке батыраак бартат деп. Ичим күйүп жүрүп атат. Ошондон анан эме кылгам да. Ичимен, Кудай мага бир мээс иштебесе да, бирок сулуу аял бер дегем. Главное сулуу болсун дедим, мээс мейли дедим да. Кудай берди ошо. Аялым татынакай сулуу, кадимкидей мындай аябай сүйүп жүргөн келинчегим алгам. Мээси Кудайга шүгүр буюрса жакшы, мен менен жакшы болуп кетти. Ал өзү айтабы негизи сиздин кайсы сапатыңызды жактырган? Ал деле мынтип берет, сен эмеңди карагам деп. Манас Алыкулов келип алып эле мен аялыма тийише берет да. Манас Алыкулов бар го, жанагы торпокчу челек, илеген капкара болгон страшный неме. Ошо Манас келип алып эле аялыма келип алып, эмне вкусуң жок, ушул кантип болуң эле, анан такыр духун чүрүп берет. Мен келинчегим ошону тамашлай берем, мээң иштебесе да сулуусуң деп элечи, ушундай прикол кылып берет. Алда келинчегим да тамашаны катуу көтөрөт, анан тамашаны жазышат сонда. Бирок ойлоп көрсөм экөөбүз жаңы үйлөнүп атканда экөөбүз тең эле страшный болчу экенбиз. Анан кийин аял, эмне? Ал баягы студентка мындай биринчи свиданияда көргөндөчү. Өтө жаккан эмес да, мындай кебетеси мындай жүдөгөн, кулактары чачтын арасынан чыгып калган, мындай бети суукка күйүп калган. Мен келинчегим менен колунан кармасам, мен колум нежный да, негизи эле май иштетип жүрүп, мындай жумшак. Келинчегим карасам мозоль да колдорчу. Эркектин оокатын кылчу экен да, мен аялымчы көрсө айылда жүрүп, көмүрлөр ташып күчтүү да, мен аялым кээде күрөшө кетсек алым жетпейт деп кой. Наоборот, ал үйдөгү иштерди кылбай, сырттагы иштерди кылчу экен. Баягы айнагам бир жакка кетип калгандан кийин, окуганы кетип калгандан кийин келинчегим ишилса, өзүнүн айтуусу боюнча ошо көмүр ташчумун дейт, көмүр ташчумун, отун жарчумун дейт, отундарды алып келип пишсе, ошентип колу мозоль болчу да. Анан жаңы жолукканда анча жакпайт, мен да чачым лысый болчу, ал да мени жактырбай эле ишилса, бирдемке болуп кеткенбиз. Ошентип жүрүп экөөбүз бири-бирибизди сүйүшүп кеткенбиз. Ошентип сулуу аял алдым. Сулуу кылып алдым, короче, өзүм алып туруп жасап алдым да. Канча убакыт сүйлөштүңүздөр? 1 жыл мындай сүйлөшпөй атып сүйлөшкөнбүз да. Бир сүйлөшпөй атып. Мындай бир көрсөң татынакай, бир көрсөң не очень болуп атып, экөөбүз бири-бирибизди ушунтип жактырышканбыз. Ушунтип атып үйлөнгөнбүз. Анан кийин ошол өжөрлөнгөн ушул качан, мына азыр уже чакырып калбадыңар, амурун ушу мыкыларды сүрөткө тартып отурчумун. Ошентип
ошо өжөрлөнүп атып бирдемкеге ушу ичим күйүп атып жетет да негизи эле. Улукбай аке, баягы үй бүлө кургандан кийин айрым кишилер айтып калат го, өзгөрдүм, мен башка бир мындай чоң бир адам болуп түштүм деген сыяктуучу. Сизде кандай өзгөрүү болду негизи үйлөнгөндөн кийин? Мен үйлөнгөндөн кийин мен ошол эле ойдон мындай өзүмдү дагы эле жаш баладай алып жүрөм да. Өзүмдү ошондой сезем. Баягы эле уже 2 кызым бар, улуу кызым 1-класска барып атат, бирок мисалы үчүн жана ата энелердин собраниясына чакырат да. Мен ошондо атама чалып ийсемби дейм да, тиги менин кызымдын собраниясыначы. Неге? Эми баягы көнүп калганбыз да, ата энебизге чалып айтыпчы баягы собрания депчи, баргыла деп. Мен өзүмдө өткөндө баягы ата эненин собраниясы болот десе, папашага чалып коеюн депчи, тиги барып койгулачы депчи. Болбосо өзүм ата акем да көрсөчү, менин кызым анан амей коюп кой деп, тиги аялымды жибергем, мен барып кой, угуп кой деп. Биз азыркы поколение эме экенбиз. Мен бала сак болуп мындай аябай деле өзгөрүлүп, укмуш болуп кеткен жокмун да. Өзүмдү баягы 22 жаштагы баладай эле алып жүрөм дагы эле. Бирок аялым болду токтолчу, эми 32-ке чыктың деген сыяктуу болот. Аз кудага барсам дагы уже мен орторого отура баштадым, чоңураак устукан алыпчы. Мен баягы көнүп калыптырмын да, ылдый жагына отуруп, колго суу куя алганга мындай. Ошентип өзүмдү дагы 32дегидей элестете албай атам азыр. Анан ушул түнкү ойлор бизде азыркы учурда аябай эле популярдуулукка ээ болуп жаткан бир проект десек да болот окшойт, Бул эми түнкү ойлор мындай көп жашачу деле проект эмес да бул. Бул мындай эмне деп койчу элек, экспериментальный эле бир нерсе болду да. Бул мен больницада жатып эле операциядан кийин түн ичинде кыйналып эле мындай күн түнүм алмашып калды да. Баягы түнкүсүн кыйналам, анан ар кайсысын ойлоном. Анан ойдум бар ушу Кудай бир жагынан алса бир жагынан берет дейт, бир жеримди кестирсем экинчи жагынан илхом келди да. Анан илхом келе баштады, ар кандай вайын тартсам эле жакшы кете баштады да. Мен больницада жатып эле 3 вайын тартып ийсем укмуш кирим. Еще кыйналып жатам, обезболивающий менен тартам. Бейтаптардын түрлөрү деп ар кандай нерселер тартсам, аларым эле 200 000 просмотрдан ашып кетти. Ничего себе, анан көрсө боштуктан илхом келди да магачы ушу. Башка жумуштарга алаксыбай, только больницада палатада жатып берип, анан үйгө чыгып келип эле анан 3-4кө чейин уктай албай койдум. Кыйналдым, операция болгон жерим кыйнады дагы, анан обезболивающий иштим да. Жатып алып эле. Көрүнгөн ойлор келип атат да мояка. Ушуну эле тартып чыгарып койсом эмне болот дедим да. Ушуну эле тартып чыгарып койсом, бирок элге кызыктуу болуш үчүн, эл билген нерсени айтайын дедим да. А эл эмне билет? Баягы эле бизде ушак, творческий адамдарды эл билет. Мен азыр түнкү оюмда так эртең машинемдин глушителин мынтып келейин десем, уже кызыксыз да элгечи. Менин машинамдын эмне кереги бар аларга? Анан ошол жерден баягы эле юмордун жардамы да. Муну мен, значит, күлкүлүүрөөк кылайын дедим. Бизде стендапта прожарка деген бар да. Куйкалоо, бирөөнү акырын тийишип, чымчып куйкалайбыз да. Прожарка деген стиль бар. Ошону эле алып туруп түнкү ойлор кошуп коеюн дедим да. Отуруп эле ошол жерден жылдыздарды айтып, кадимгидей тамашаны ойлондум. Диктофонду алып алып, так, Нурлан Насип жөнүндө эмне десем. Мурун эле стендапта мен идеяларым бар, заметким бар. Ошол жакта ачып эле Атабеков Мериша, Нурлан Насип Асель, Актандыз Келиев, уролог Орбайт болуш керек, анткени 4 баласы бар деген сыяктууларды айтып койдум да. Түн ичинде киргиз салдым. Түндө. Эгер жакшы кетпей калса өчүрүп койгонгочу, эл байкай калганга. Түнкү 3-тө 4-тө киргизсем, мессага комментарий сразу кетип баштады, уктабай жаткандар. Ничего себе деп эле анан эртеси карасам, быжырап кетти эле, элдин баары укмуш экен. Бул деле бир бурулуш да. Анан сизге кандай нерсе алып келди? Эмне алып келди деп ойлойсуз? Мага кандай нерсе алып келди? Бул нерсе менен могу Новопавловкага чейин сизге келип отурбайм ушунун аркасы менен. Эми бул нерсе ачыгын айтканда катталуучуларым көбөйдү. Анан эң мындай таң калтырганы Атабеков катталды, Нурлан Насип мага катталды. Мындай вообще ойдо жок. Жылдыздардан эң самый мындай топовыйларды карасаң, Анжелика Кайратовна катталды. Даже алар чакырды. Бекборбиев көрүп каткырыптыр, бирок катталды элек ал мага. Америкадан Эрлан Андашев ал биринчи катталганда эң мындай таң калганда улам эле көк галочкалар эле катталып атат. Анан бир кезде акырын ырчылар мага өзүнчө жаза башташты. Мени да бир ойлоп койчу депчи. Көрсө аларга да внимание керек экен да мындай. Мындай менин оюм аларга мындай кызыктуу болуп, мени да бир ойлоп койчу, мени да кошо кетчи дегендер дагы болуп атат. Намек берип, улам комментарийме жазып коюшат. Анан
ар бирөөнүн суроосун эметип бербейм, мен просто элге кайсынысы жакшы өтөттү карап кылып атам да. Арасынан реклама кылып кет деп акча төлөгөндөр болду, хорошо деп акча таптым түнкөйлөр менен. Мындай мен атайын силерди реклама кылбайм, бирок айтымшы этип кетем, ошого мынча миң десем, хорошо деп акча которуп коюшат. Всё. Бирок адал рекламалар да. Баягы арам-сарам нерселер кошкон жокмун. Адал нерсе, элге пайдалуу нерсе болуп атса, ошону реклама кылдым. Ошентип акча да таптым ичинен. Ошол көп реклама өрөбүз дегендер башталды. Бааны атайын кымбат коюп салдым. Арзан койсоң жөн эле мунусу да тиңси дагы жөн эле лентаң мусор болуп кетчү экен, кечке реклама кылып берип. Мен ал элге зачем, элге сонун юмор тартылып келип атат, анан бул сатылып кеттир деген ой болбой, лучше ошону 3 эсе кымбат кылып салдым бааны. Бир айда бирөө келсе мага ошол акча жетет, зато элге мен юморду көрүп тартылып кете берем да. Анан Улук байке, бизде сиз эми юмордун адамы болгондон кийин түшүнөт болушуңуз керек. Биз акырын бир чаканыраак оюн уюштуруп койдук. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бизде бир чакан оюн болот. Сизге да түшүндүрө өтөйүн. Бул жерде суроолор бар. Жекеге өтпөгөн, бирок ыңгайсыз суроолор. Бул жерде сиз кааласаңыз жооп бересиз, кааласаңыз жооп бербей деле койсоңуз болот. Жооп же болбосо лимон. Эгерде жооп бербейм десеңиз, анда лимон тиштеп коесуз. Тиштеп коем ба? Тиштеп жейсиз. Уже эле шилекейим чыгып баштады, аны элестетип алдым. Лимон жакшы көрөсүзбү? Эми чай менен жакшы көрөм өзүм эмесин, чайга кошуп бал менен дегендей. Сизге ыңгайлуу болсунбу, сиз тандап бериңиз, мен суроолордон окуп берейин. Кандай дейсиз? Эң көп тапкан акчаңыз канча сом болгон бир күндө? Бир күндө билейин, налоговый көрөт да азыр. Тамаша. Эме $700 болгон бир күндө. Бир күндө $700, Неден таптыңыз эле? Алып барган. Биринчи жолу кымбат той алып бергенде, тамада алып чыкмыш. Тамада болгон жакшы экен деп калышат экен эми элдер көрсө. Жок, ошондой, бирок ошол деңгээлге жетиш керек да, ошондой баага. Жубайыңыздын сизге жакпаган, бирок өзүнө айта албаган бир мүнөзүн айтып бере аласызбы азыр? Характери жаман чөртөй. Айта бересизби аны деле? Мындай кырыла кетсеңчи, аялың менен кырыла кеткендечи, сүйлөшөйүн десең сүйлөшпөй туруп кой, жинниги болуп качып эле кичинен жоголуп турган, деп эле мындай ич чак чоготуп. Демек аны бетине эле айтып саласыз. Ошону жакпы этти. Характери жиндей деп эле айтам аны. Үйлөнгөндөн бери башка кыздарга көзүңүз түшкөндө симпатия кармаган учур болгонбу дейт? Нет, конечно. Жок, чын айтыңыз. Кандай симпатия, например, жөн эле кетип барат эле карап койгонбу? Жок, мындай жакшы көрүп, деген сыяктуучу. Ушуга жооп бере алган жоксуз? Азыр мындай да. Тиңдей айтсаң да буай дейт аялым. Мындай айтсаң да буай дейт. Лучше мону жей эле жооп бере койчу. Жакшы. Эч качан жасабайм деген ишти жасаган учур болгонбу? Ал эмне иш эле? Тамадалык болбойм, алып барбайм, мен той деп коюп алып барып. Мен еще музыкада коем. Бир жолу болду, мен музыка койбойм, мынтип иштейм деп туруп, кайра музыка коюп калгам. Ошон үчүн эшек баспаган жерге миң басат экен ошо. Жубайыңыз менен акыркы жолу качан жана эмне үчүн урушкансыз? Лимон эле жап коюнчу, эсимде жок. Эсиңизде жок, Аялыма кайрылып коюнчу. Көрдүң, мен эстебейм. Урушкандарыбыз вообще сак окшоп, мондай биригитеп түзүп койбойм да. Монтпедим нетим, вообще эстебейм казактарын. Карыз алып, бирок бербей койгон учуруңуз болгонбу дейт? Жок. Андайым жок. Жаман көрөм андайларды. Мен карыз болсом, наоборот, эстеп жүрүп, өзү унутуп калса да алып барып берем да. Мындай суроолорго кээ бир адамдарды мындай катып коюшу мүмкүн эле деп ойлойм да. Сиздин мүнөзүңүз негизи эле ушундай ачык экен, Меники ачык, аялым айткандай, вообще секретиң жок деген дейчи. Кызыксыз адамсың дейт да, мындай вообще ичиңе сакталбайт. Биз юморда, стендапта сама ирония деген орусча сөз бар да. Өзүңдү шылдыңдамайынча юмор болбойт да. Ошон үчүн биз өзүбүздөн баштайбыз да. Анан ошол удардын баарына көнүп калган окшойбуз. Мындай өзүңдү шылдыңдап, бир эме кылып атса, любой нерсени көтөрө беребиз да. Юмор менен чыгып кайра айтышып, кайра өзүн ит кылып чыгып кетебиз да. Биз негизи эле стендапта да айтып атканда байкасаңар, менин аялым, менин ата-энем деп айтабыз. Силер сенин энең дебейбиз эч качан юморда. Анткени сама ирония менен, бирок ошонун энесин көрсөтөсүң да. Менин апам момдай деп туруп, ошо залдагы элдин апасын айтып коесуң. Ошол нерседен биз көнүп калыптырбыз уже, мындай уялуу сезим жок, тартынуу сезим жок. Бүт тамашаны өзүбүзгө. Жакындарыңыз деле бул нерсеге мындай жакшы эле көз карашта экен да. Мен даже акыркы күндөр мен даже Инстаграмдан көрсөтсөз керек, менин апам момдай, менин атам момдай деп айтып берем, бирок алар андай адамдар эмес. Мен элдин ата-энесин айтам да.
Мен калп эле өзүмдүн атам момундай демешет туруп элдикин айтып кетем. Анан комментарийде жазышат, сен менин апамды каяктан тааныйсың? Менин атам анткени мен элдикин карап келип туруп анан бирөөнүн атасы момундай да деп айтпайм да. Мен всегда менин атам момундай, эмнеге союздун кишилери мындай деп. Анан самым жүр менин атам андай эмес да. Ошон үчүн бул формула да юмордукун. Өзүңдүн үй бүлөң менен көрсөтүп бересиң. Ооба, бирок эң алгач ошентип чыгарган учурда балким атаңыз таарынган учуру болгонбу, же болбосо жакындарыңыз? Мен даже атам көрбөйт мени. Бир жолу момундай жаңы стендап башталганда мен кызым, атам диванда жатат. Ютубка кирип, мына көлдөк стендап чыкты дедим да. Өзүмдү түрдүрүп коюп койдум да. Папаша монтип бир аз карап отуруп, мен кызымды эркелетип атып, ол көрбөйт деп коюп, вообще мага маани бербөйтчү. Кызымды эркелетип ташы өзүм неудобно болуп кайра өчүрүп телевизор. Мындай кээде көрүп коет, мындай бирок аябай деле билбейм, мен может көрөт. Бирок аябай деле сүйлөшпөйбүз, сенин видеоң момундай экен деп. Өткөндө тиги Садыр Жапаров пульт издейт бекен деген түнкөлөр кошком да. Ошондо папаша чалып, эмне тийишесиң анан, камаласың анан. Биякта эч неме айткан жокмун мен дедим. Ал кишилер ушундай го, мен атам дагы мындай законго аябай баш ийген киши да. Тийишпегин аларга, анан эмне ГКМБ деп атасың, анан эмне умтуп атасың депчү. Мен тийишкен жокмун аякта деп ушинтип атып, өчүр видеоңду дейт, өчүрбөйм деп аны. Ушундай. Ооба. Анан ушул негизи элдерди ыйлатуу оңой, күлдүрүү кыйын деп өзүңүз деле айтып жүрөсүз, күлдүргөн адамдын деле өзүнүн күйүтү бар деп коет, мисалы. Анан сиз баягы сыртыңыздан күлүп, жайнап жүргөнүңүз менен балким элге көрсөтпөгөн, катып жүргөн бир нерселериңиз болсо керек деп ойлойм да. Биздин биздин юморда жүргөн адамдар, бизде Султан айткандай, мыкыда айтып калат, бүт эле депрессияда жүргөн адамдар да, юмордагылар. Ол юмор өзү күлүп жүргөн, бул защитный реакция да. Сиз туура таптыңыз, мен апамды 12 жашымда жоготком. 12 жашымда каза болуп калган. Ийним, атам үчөөбүз калып калганбыз. Ошондон кийин биз мындай эркекче чоңойтуп да, мындай эркектин тарбиясын көрүп, бирок энелик мээрим көрбөй калдык да. Ошо мен 12 жашымдан кийин мен иним 7-де же 8-де беле. Анан кандайча бир жашоого бушуп калыптырбыз да ошондон кийин. Азыр мен аялым таарына берет. Эркелетип өппөйсүң, мынтпейсиң, кучактабайсың депчи. Мен айта берем, мен ошондой мээрим көрбөйм, мен эме болуп калгам, бир аз мерез. Жүрөгүмдө мен жакшы көрөм, бирок көрсөтө албайм да бул нерсени. Анткени мен атабыз болуп, биз эркекче чоңойгонбуз, мындай кагылып, согулуп. Ошондо дагы атабыз бизди ийним экөөбүз эч кимге берип салбай, өзү баккан да. Эч кимге эме кылбай. Анан кийин үйлөндү. Азыркы апабыз да жакшы. Ал да биздин энебиздей болуп берди. Мен, конечно, 9-дан кийин кетип калгандан кийин алар үйлөнүп, ийнимди бакты азыркы апабыз. Анан 4 баланы төрөп берди атабыз. Анан кадимкидей сонун эле болуп, бирок мен ошондой бир аз эмелек болуп калгам да, мерез болуп калгам да. Уже азыр көп ыйлай албайм. Анткени 12 жашымда ыйлап койгом. Анан ыйласам, балким орустардын сериалын көрүп алып, жашын алып ыйлайм да, эч ким жок жерден. Бирок баары бир жүрөгүңүздө боштук болсо керек. Жүрөктө ошо айтып атпайм, бир аз таш болуп калган да, ошо апабыз жоготкондон кийин мындай кандай десем, жанагындай эле мээрим көрбөй калдык. Бир аз энелик мээримди жакшы мен көрбөй калдым. Ийним деле жакшы көрө албай калды. Ошо менен биз чоңоюп кеттик да. Анан ошол нерсе бар, ал нерсе мен көп айтпайм. Ошон үчүн биз баягы сыртыңда күлүп жүргөнүң менен ичиңде толтурган нерсе бар да. Анан бул нерсе ошол балким ошол депрессияны биз чыгарабыз күлүп атып, юмор менен чыгып, ошондон жеңилдейт окшойбуз негизи. Эгерде сиздин апаңыз тирүү болгондо, сиз эң биринчи эмне кылмаксыз жана кандай сөздөрдү айтмаксыз? Мен апам тирүү болгондо билбейм, бирок неберелерин көрүп кетсе болмок деп калат экенсиң да, баягы мен кыздарым бар, эме бар, анан көп эле сөздөр айтылмак экен. Ал кезде 12 жашта болуп калып, көп деле мындай башыбызда шамал болчу дегендей да. Ошол кезде каза болуп калды. Өзү деле жапжаш 35 жашында каза болуп калды. Өзү жапжаш болчу. 35 жашында. Азыр мен группалаштарым уже 35ке чыгайын деп калды. Ошол кезинде каза болуптур да. Анан кандай сөздөрдү айтмай, эми толтура нерсе бар, китеп эми анын баарын айтып отурсак, негизи эле ата-энени баркташ керек экен. Тирүү кезинде, анан чын эле жанагындай өлгөндөн кийин бүт кеч болуп калганда кереги жок да.
жанагы айткандай жылкынын баарын союп анан укмуш анын атына бирдемке уюштуруп тирүү кезинде кылыш керек экен, колдон келип атса. Жок дегенде жүрөктөрүн оорутпай бир жакшы сөздөр, көңүл көгүп туруш керек экен ата-энеге. Ата-эне менен чогуу убакыт өткөзүш керек экен. Менин оюмча убакыт эң баалуу нерсе. Менин оюмча ата-эне менен убакыт өткөзгүлө дейт. Ошондой. Апаңызга жараткан бейишинен берсин деп тилек кылалы. Анан акыркы баягы элес деп коет го. Сиздин көзүңүзгө апа дегенде кандай элестелет? Точно менин эле ургачысы апам. Мен окшошмун апама. Мен атама да окшошмун, бирок могу шайыр жүргөн менин апам ушундай болчу да. Шайыр адам болчу, бирдемке уюштура калып, боор дезип, бир тойлордо болгондо алып бара калып, ушундай болчу да ал киши. Шайыр жүрчү, мындай, өзү да тың неме болчу, мындай, бир орунга токтоно албаган. Сыр болбосо эмнеден өтүп кетти эле? Ал дагы ушул апабыздын өзүнүн бир катаачылыгы болду да. Акча деп жүрүп кетти да, мындайча айтканда. Үйдө отура алчу эмес. Картошканы тоннолоп жүктөп алып Алматыга кетчү. Токмокко кетчү, коммерсант болчу да, анан ачка жүрүп алчу ошондой жерде. Нерв болот, акча деп жүрүп, бир жумалап тамак жебей койчу экен кээде, банкрот болуп, жолдо суулукта калып калышат. Ошончо анан ашказан рак болуп калган. Анан көрүнбөй дагы жүрө берет, анан кеч болуп калганда больницага барганда, врачтар үмүтүңөр үзүлбөсүн, бирок бир операция кылып коебуз, бирок уже кеч болуп тур деп эле операция кылып атканда ачып туруп, жаап туруп, 6 ай беребиз деп атам айттыр да. Жарым жыл беребиз, жарым жыл эле жашайт дештир. Ошо точно айткандай эле жарым жылдан кийин болду операциядан. Кеч болуп калганда барганда. Суроонун багытын башка жака бурайын. 10 жыл мурунку Улук Төлөмшевга кандай кеңештерди берет элеңиз? Эмнелерди кылбай калдым деп ойлойсуз? 10 жыл мурун бул эме жок, Кудайга шүгүр дейм мен. Ушул жол сиздин жолуңуз. Анткени ооба, мен ойлогондой эле Кудай берип келет да. Мен Кудайдан суранган. Мисалы үчүн кээ бирөө жөн эле бай болгум келет деп берет да. Мен байлык деле сурадым, бирок ал байлыкка өзүмдүн немем менен жетейин деп сурадым да. Өзүм күчүм менен мындай жөн эле лотерея мага мüşөк акча эмес. Лучше мага мүмкүнчүлүк бер, анан кызыктуу жашоо бер дедим да. Мисалы үчүн бизнес тармагында да жүрөбүз, курулуш жагында дагы, стройкада кылып коебуз. Анан баар жагынан кылып келатканда баягы Кудайга рахмат айтам да, ушунча күч берип атканына. Бияка да жетишип, тияка да жетишип. Ошол үчүн шүгүр деп эле айтам мен. Эч кандай эме жок. Болсо болот, болбосо Кудайдын эмеси да. Ар бир адамга Кудай ырыскысын берет экен да. Ошону кармап калгыла дей берет экен да. Жалкыланбайчы. Же Кудай берип атканда уктап калбагыла деген да бар да. Мындай түшкө чейин уктап калбай алып калыш керек дейт. Ошон үчүн шүгүр деп эле айтам азыр. Буга чейинки берген маегиңизде угуп калдым. Достор тууралуу айтканыңызда ошол негизи эле шоу бизнес чөйрөсүндө чыныгы достор аз экен деген сыяктуу ушул өңүттө жооп берип турсуз да. Дос деген негизи кандай болуш керек? Сиз сырыңызды кенен айтып, кайгыңызды кенен бөлүшкөн, кубанычыңызды тең бөлүшкөн досторуңуз бар деп эсептейсизби? Азыр моундай заман болуп калыптыр негизи. Дети 15 жашыңда бир 80 бала чогуу жүрчүбүз да. 80 бала чогуу жүрчүбүз. Родной, братья, понт, анан ызчуу келе албайсың мен. Убакыт өткөн сайын азайып кете берет экен, анан эң жакын досуң бул сенин ата-энең, аялың, бала чакаң боло баштайт экен да. Кийинчерээк. Бирок досторуң да бар, болуш керек. Андай да досторум бар, бирок баягы эле бала кездеги достор кайра кайтып келип атат да. Ортодон алар менен көңүл бурулбай калган. Студенттик кезде чакоп, якоп, анан классташтарың баягы эле. Айылда өскөн, чогуу ойногон балдарың, дос балдарың баягы бала кезде тапкан достор негедир эски дос эстен кетпейт деген ушул экен да. Мо жыл сайын достор кошулуп чыга берет экен. Ал уже сенин немеңе, алар менин мурдак кезимди билбей, азыркы улук менен достошкусу келе берет да. Бирок эртең мен өчүп калсам кайра достошпой коюшу мүмкүн алар. Ошон үчүн мындай тиип качышкан балдар келе берет экен, бирок чыныгы досторуң өзүңдүн эле эски досторуң экен. Анан баягы досуң күйүттү, анан жокчулукта билинет дегендей мен бирдемке болсо да ушу досторду кыйнагым келбейт да, бирдемке эмнегедир. Мындай бирөөгө түйүшүп болгум келбей эле эмнегедир кайгымда бөлүшпөйм ушу достор мененчи.
Баягы ичимде болуп аткан нерселер мен вообще ачыла албайм да. Жана сизге айткандай эле ошо казы апабыз казы болгондон кийин эмнегедир мояк тоңуп калганда мындай бирөөгө ачылгым келбейт, айткым келбейт, өзүмөн өзүм кете берем да. Бирок аялыңыз менен бөлүшөт болушуңуз? Аялым менен бөлүшөм, бирок ага дагы аябай ачылбайм да, ушул эме жактардан, жаман жактардан мындай кээде болот го, мындай бир душевный разговор дегенде да ачыла албайм да эмнегедирчи мындай. Жарыма чейин келип турганда уктап калам да. Анан ушундай азыр бизде аябай эле мода болуп кетти го. Анда сен деген психологко кайрылышың керек экен деген сыяктуучу. Ошону дагы аялым өткөндө айтып калган, бир психолог барып келбели. Жөн турчу дедим мен. Психологко жөн акча төлөп мен ушу ачыла албай калсам, анан жөн акчаң текке кетпейби. Анда эле жөн эле коеюнчу дедиңиз. Андан көрөк менин оюмча даватка чыгып келип бир 3 күн, андан көрөк дин жолуна эле түшүп кеткен жакшы го дейм. Андан көрөк сырыңды чак айт дегендей. Чак менен биякты өйдө жакты байланыштырып койгон жакшы да. Өзү түздөп коет. Демек, досторуңузга деле антип өзүңүздүн түйүшүңүздү айтпайсыз. Көп негизи достор бар, бирок жанагынтип баягы аябай айгымды айтып анан аны менен бөлүшүп, аны кошо ыйлатып андай жок менде. Чыныгы дос деп кимди, эмнени түшүнөсүз? Кандай болуш керек? Билен ушул сөзгө жооп бере албайм. Чыныгы дос. Эми азыр баягы эле эл айтып аткан сөз, анан ал сени менен до конца, анан огонь и воду. Анда эле үй бүлөсү бар дей, кантип эле сени менен огонь и воду дей. Реальный жашоого келгендечи. Анын өзүнүн үй бүлөсү бар азыркы заманда. Мен азыр детиги досум момтоптур, кыйналыптыр, аялыма кел биз да үйүбүздү сатып ошого акчабызды берип салалы дей албайт эч ким. Анткени өзүңдүн жашооң бар, өзүңдүн турмушуң бар, анан могу чыныгы дос дегенге формуласын таба элекмин да. Бирок менин чыныгы жакын досторум бар, бирок монтип сизге айтып бере албайм да, акыл үйрөтө албайм. Дос деген момундай болот, тиңдей болот дегенди айта албайм мен. Ачыгын айтканда. Менин бир досум бар, постоянно эзе берем анычы. Видеого чыгарып алып үйлөнө элек ал досумчу, Бакыт деген досум бар. Иттей куурата берем, ага жаман эркелейин да, ошол мени аябай көтөрөт негизичи. Иттей уктап атканда үйүнө барып алып, койнуна кирип кетип курсагын кармалайм, аны кучактап эзгилепчи, иттей өзү ошондой болот да, кичинекей болот болчу. Кээде монтип башынан өйөм, ал дагы ушундай жаман көрөт. Жөн деп атам дегенде. Ушундай аны чумаса, аны азыр ала келейин дегем да, ал досум басей. Кошо отур сени эл менен тааныштырам дейсиң. Келбей койду, уялчу. Аны үйлөнтө албай жүрөм азыр. Жакшы. Улукбайке, ушул 10 жыл мурунку айткан нерсем азыр болуп атат деп сүйүнүп отурасыз. Кудайым кут кылсын. Буйруса алдыңкы 10 жылда кандай элестетесиз өзүңүздү? Кайсыл жерден элестетесиз? Эми алдыңкы 10 жылда мен өзүмдү ушу бир чоң бизнесмен болгум келе берет, кичинекей кезимден бери элечи. Ал тармакта деле келип атабыз, бирок ушу мындай бир чоң нерсени коюп, анан Кудай бизди сурачулардан эмес, берүүчүлөрдөн кылгыла дейт го. Анын көп эмелерге жардам бергим келе берет, негедир медресе, мечит, билбейм, сооптуу иштерге уже иштеш керек да, негизи. Жашоо кыска экен да, балким эртең өлүп каласың, балким азыр. Ошон үчүн менин оюмча соопко иштеш керек экен да, уже мындан ары. Соопко, үй бүлөңө, балдарыңа дегендей. Анан мен эме боло баштадым. Жана дос жөнүндө айтып атпайсызбы? Азыр даже досторум менен жолукканды азайтып атам да. Мен үйдө 2 кызым менен көбүрөөк убакыт өткөзгүм келип атат. Анткени могу таттуу кездери эртең чоңоюп кетет аларчы. Ошону мен көрбөй калам да. Анткени биздин ата-энебиз биздин ал кезибизди көрбөй калган. Бизди багабыз деп күнү түнү жумушта жүрчү да биздин ата-энелерибиз. Мындай биз үйдө өзүбүз өзүбүз, алар бизди ошол кезибизди көрбөй калды да биздин ата-энелер мындай. Келет тийип кетет. Алар анткени чын эле бизди багабыз деп кыйналган заман болгон да. Азыр заман шүгүр, баары сонун, ошон үчүн мен талалабай, андан көрөк могу кыздарым менен 2 кызым менен ойно. Үй бүлөм менен көбүрөөк 2 кызым менен ойногон жагат да, үйдө отуруп алып. Кадимкидей дамасет болуп бартам, үйдөн чыккым келбейт. Подкаблук эмес, просто мен 2 кызым эртең чоңоюп кетсе, ушу таттуу кезин көрбөй каламбы деп, ушул эмени өткөзбөйбөйүн деп күндү эзилем да ошолор менен кадимкидей мындай. Даже жөн эле жатсам да экөө келип алып мени чарчатат чыкса эки жагымда. Ошон үчүн азыр пока что достор менен көп жолуккандан уже кача баштадым да. Анткени ал достор күтүп турат. Эртең 40ка чыкканда балдар чоң кайра башталат шерине, анан тиги бу, анан мен мисалы үчүн 50 жашта ата-энелер ушундай го, бири-биринен чыкпай калышат го. Той, анткени балдар чоңоюп кетти да. Ошондой эле мен азыр пока балдар менен көбүрөөк убакыт өткөзөм да, үй бүлөм менен. Эң сонун. Улукбайке, бүгүн аябай эле сонун маектештик окшойт. Келип бергениңизге чоң рахмат. Силерге рахмат. Сааты бүгүнгө түшкөн экен, Буюрса сизди бийиктерден көрөлү. Рахмат силерге да чакырганыңарга.